Assalamu алейкум эже, жакшысызбы? Сиз качан келдиңиз бизге? Мен бүгүн келгениме 9 күн болот. 9 күн болду, Ооба. 9 күн мурун келгенсиз. Ооба. 9 күн дем салдырып атыңыз. Кызыңыз эмне болуп атчу эле? Кызым буга чейин эпилепсия деп диагноз башында так диагноз коюшкан эмес. Анан эпилепсия деп айтты, бирок так маалыматын айтты. Диагнозун коюшу элек дагы эле. Канча убакытта бир кармачы? Бир күндө 15 жолу, 12 жолу кармачу. Кармачы. Ооба. Мен кийин кызыңызды окуп жүрүп, анан мен өзүм да кирмелеп окуп жүрдүм го. Ооба. Кармап, кирмелеп кызыңызды. Ошондон кийин кандай сезимдер болду? Кандай болот? Уйкусу кандай? Башында 3 күн мындай уйкусурап жүрдү. Анан уже 4-күндөрдөн сезиле баштады, ага деле мындай өзүн жакшы сезип, Көңүл ачылып болбаса да? көңүлү ачылып, жакшы боло баштады. 1-3 жолу кармап калды судорогасы, анан азайып, мисалы кечээ 2 жолу болду. Анан бүгүн эртеден бери кармай элек. Ошол. Демек, көрдүңүзбү, бул кирнелеп окуганда кызыңызды, бул көңүлү ачылды баланын. Ага чейин ачылбай кыйналып аткан да? Ооба. Ошол акырындык менен ошентип кирнелеп окуй беребиз. Көңүлү ачылып, сырткы кабыргасы тазаланып, идешкери кетип, анан толугу менен могу оорудан кызыңыз айыгат, Кудай буюрса. Демек, демдин Кудай таалам ыйык аяттардын шыпаасын берип атат акырындан. Өзүңүз да көрүп атасыз, сиз дагы энеси болосуз, апасы болосуз, көп дуа кылыңыз кызыңыз үчүн. Сиз дуа кылыңыз, биз бияктан дем салып, кирнелеп айыктанабыз. Макулбу? Толук жакшы болуп кетесиздер. Рахмат сизге. Assalomu alaykum.